Биз бүгүн кандай мыйзамсыз өлкөдө жашап атканыбызды түшүнбөй калдык. 14 февралда социалдык тармактарда Төлөгөн Рахманберди уулунун кайрылуусу тараган. Анда Рахманберди уулу Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтон запкы тартып жаткандыгын билдирген. Эгерде бул тууралуу айтылган болсо, кылмыш иши козголот деген куралчан коркутууга калгандыгын айтып чыккан. Кийин бир ай өтпөй Саркарбаев Кылыч автомат менен бутумду атып, анда дагы больницага жатып, анда дагы больницага келип, Райымбеков, Мунарбек менен Саркарбаев Кылыч келип, башыма пистолет тагып коркутушуп, өзүн каматабыз, жазсаң өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым. Бүгүн Ош шаарынын спорт комитетинин төрагасы Саркарбаев убактылуу кызматтан четтетилди. Тактап айтканда өз арызын жазган. Буга Рахманберди уулу менен болгон талкуулар коомдун пикири себеп болгондугун билдирет. Ага ылайык Саркарбаев Рахманберди уулунун билдирүүсүн жөн гана жеке кызыкчылык болушу мүмкүн деген божомолдугун айтып, кимдин кызыкчылыгы экендигин ачык айткан жок. Эми ага карата сотко кайрылат. Мен кече деле жооп бердим, укук коргоо органдарына сурак бергем. Соттун эч кандай өкүмү чыккан эмес, мага айып угузулуп. Ушул эми күтүп жатабыз. Бүгүн шаар башчысы Талайбек Насырбековичке кирдим. Өзүм ушу бир жаңсыл болгон үчүн өз арызы менен жумуштан четтетип туруун өтүндүм. Талайбек Насырбекович да бул сунушумду колдоду жана туура көрдү. Ушу бүткөнгө чейин жумуштан кетип атам азыр. Мен оюмча бир кээ бир адамдардын жеке кызыкчылыгы бар окшойт буга. Коомчулуктун талкуусунда калган табышмактуу жагдайлар эми укук коргоо органдарынын иликтөөсүндө калды. Чындап эле коркутууга калдыбы же спортчулардын ичира тирешүүсүбү? Рахманберди уулу 28 январь күнү топ балдардан токмок жегендиги тууралуу шаардык милицияга арыз жазган. Ага карата 5 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалган. Бирок Рахманберди уулу арыз жазганы менен көрсөтмө берүүдөн баш тартып келген эмес. Анын Төлөгөн Рахманберди уулунун бул кылмыш чөйрөсүндөгү адамдарга жакын болгондуктан ошо кылмыш чөйрөсүнүн мыйзамына таянып ушундай көрсөтмө берүүдөн баш тартып атышы мүмкүн. Анын корккондугу мындай мурдакы баягы жалган көрсөтмө бергенин билесиздер. Ушу мен органда иштейм, анан иштегем, анан бутума пистолет менен атып алган деп. Анын өгүнөн мен ойлойм биз дагы силер дагы кандайдыр бир корккон бир белгилерин байкабасаңар керек. Президентке болгон кайрылууда Матраимовдордун дагы аты аталган. Алардын спортчу балдардын запкы көрүп жашоо кыйын болду деген билдирүүсү айтылган. Ага кошумча Эмил Кимсанов аттуу бажы кызматынын мурдагы кызматкеринин инисинин дагы кайрылуусу тарап, анда Матраимовдордун спортчу балдарынан запкы көрүп жаткандыгы айтылган. Иштерине аралашпайм деп баш тарткандан кийин Матраимовдордун үй бүлөсү тарабынан ар кандай кысымдар, коркутуулар болуп жатат. Жана Райым, мага иштебесең сени каматам же өлтүрөм деген коркутуулар болуп жатат. Бир тууган байкем Эмилбек ошого байланыштуу аргасыздан сырт жакта жүрөт. Деген менен Искендер Матраимов спортчу балдардын аракетин үй бүлөсүнө каршы каралуу катары колдонулуп жатат деп эсептейт. Мен дагы айтам, аларды тааныбай, көргөн эмес. Эмне үчүн мынтип туруп алып ондай деп айткан өздөрүнө чыгат. Мен аны түшүнбөйм. Мен аны тааныбайм, ошо көргөн эмесмин бирибиз дагы. Спортсмен дешип атат, анан кийин эле кандай атат, анан кийин чыгып алып, бир интервьюсуна келип, мен өзүм атып алыпмын деп атат пистолеттен. Ал эми болсо кече болсо менга пистолет такасың мындай жаздырган деп атат. Ага түшүнбөдүм, кайсы ойду айтып атат, эмне ойду айтып атат. Көрүп бербестен көрүп атып, өзүм неме кылып атып, ичинде зарар кетилген боюнча экен эле. Ошол жерден өзүм басып алдым. Мына жакта саныма басып алгам да. Ошол боюнча эле кийин больницага алып келишиптир. Окуянын башталышы өткөн жылы сентябрь айында Ошто атышуу болуп, анда эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулу ок жеп ооруканага түшкөн. Ага ок чыгарган жаран Кылыч Саркарбаев экендиги айтылган. Бирок Рахманберди уулу аны өзү төгүндөп, өзүн өзү атып алгандыгын айтып чыккан болчу. Бирок мындагы кайрылууда аргасыз ошол ишке баргандыгын кошумчалап кеткен. Ошентсе дагы окуя каттуу калынып, аны уюшкан кылмыштуулукка каршы кызматы иликтеп жатат. Ага кошумча Рахманберди уулу бир канча чуулганды кылмыштуу окуяларга тиешеси бар экендиги аныкталган. Жогорудагы иш-чара
жүргүзүнүп жүрүшүндө Жаран Рахманберди уулу Төлөгөн башка резонанстуу иште катыштыгы бардыгы маалым болду. Рахманберди уулу Төлөгөн кылмыш жоопкерчилигинен бошонуу үчүн жана коомчулукту адаштыруу менен укук коргоо органдарын каралоо максатында видео кайтаруу жасады деп эсептейм. Учурда Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке болгон кайрылуусуна байланыштуу 15 февралда Ички иштер министри иликтөө ишин баштаган. Гүлшайыр Талантбек кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.